Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу Токтогул шаарынын тургундары, коноктору. Менин атым Болотбек, Токтогул шаардык кеңешинин депутаты болом. Өзүңүздөр билгендей, Кыргыз Республикасынын парктарын баардыгын мамлекеттин мен деген чиновниктери тонуп алган жагдайлар көрүп атасыз. Бул Бишкек шаарында жана башка шаарлардын баардыгында. Дал ошондой маселенин бири бул Токтогул шаарынын так борборунда, райондун жападан жалгыз эс алуу багы мына борборунда турган ушундай илгерки бийлөөчү жай, дискотека, мындай сиздердин сөзүңүздөр менен айтканда, же болбосо азыркы заман талабы менен амфитеатр боло турган жер мына. Мынтип бүгүн ушундай коркунучтуу абалда жана сатылып кеткен. Кадимкидей кызыл китеп чыгып сатылып кеткен. Бул жападан жалгыз эс алуу бактын аянты 16 гектар. Буда жалаң каргалар жана караталдар калды. 2072 түп бактарак бар. Дагы жападан жалгыз стадионубуз бар экен. Кудай жалгап ал жака камчөк Кыдыршаевич келип, мына ал жактын да көрктөндүрүп коем деп, ал жакты кармап калды. Болбосо аны деле бөлүп сатып бермек. Дал ошол стадионго келгенде камчөк Кыдыршаевичке бир адам даап айта албай койду. Бул райондун башчысы, бул шаардын башчысы жана башка структуралардын башчылары дагы бир сөз айта албай койду. Жүрүңүздөр, мен ичин сиздерге көргөзгөнчө баарын айтып берейин. Мына буну бүгүнкү күндө баасы мына азыр телефон менен байланыштык 1,5 миллион сомго бааланып атат. Алло. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. О, реклама боюнча чыгып атам эле. Токтогул паркында жер сатып аткан го. Канча деп атасыз байке? $1,5 миң $1,5 миллион сом. $1,5 миллион сомбу? Канча сотук? 10. 10 сотук. Документтерин кандай кылабыз? Документтер бүт бар. Түп прям кызыл китеп барбы? Кызыл да бар, бүт нерсе бар. Мына достор, сиздерге өнүгүү. Мына көрдүңүздөрбү? Каралбай калган, бардыгын таштап кеткен. Илгери бул жерде ушундай көркү чыккан жакшы бир жай болчу. Эми бунун аянты бүгүнкү күндө 10 сотукка жакын экен. Азыр эми бунун документтерин бардыгын текшерип, кандай болуп сатылган, кандай болуп менчикке өтүп кеткен, бардыгын Кудай буйрса иликтейбиз. Assalamu алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолуктарыңыз жакшыбы аке? Жакшы. Бул сизди тынчсыздандырып атат шаардык кеңештин депутаты Болот Дүйшүналиев. Салам алейкум. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Аке, мен могул парктын ичиндеги жанагы жайкы бийлөөчү жай боюнча чалып атам да. Сиз сатып аткан турбайсызбы, Ошону сиз менен жолугуп кичине бир маселе кылыш керек болуп атат. Ошону бир чоо жайын сурайын дедим эле, эгер уруксат болсо. Не чоо жай, мага айтсаң, эмнесин угайын дедиң эле? Ошол документтери каяктан алдыңыз эле, кимден алдыңыз эле, баазы канча? Түрүндө арыз жазып, прокуратурага мен чыгыр, анан барам. Эби, хорошо? Жо, сиз кимден сатып алдыңыз эле ал жерди? Мен ишим ал өзүм. Конституция өзүм окуу. Мен жерди сатып алгам, туурабы? Жо, ошо сатып алдыңыз. Сиз эмне, коррупциялык жол менен сатып алдыңыз беле? Эмне жашырып атасыз эми, сатып алдыңыз? Сен өзүң расследование создавать этип, өзүң комиссияны создавать этип, анан мен сага жооп берем. Сен башыма ортпа давай, затерпейчи. Мына достор, азыркы абал ушундай коркунучтуу. Муну тез аранын ичинде биз мамлекеттин балансын алып, ушундай элдерге маданий жана ушундай бир борбор кылыш керек, амфитеатр кылыш керек. Элдердин маданиятын өстүрүш керек. Эми бирөөнүн бизнесин карап отурбаш керек биз. Бул коомдук жай, бул жалпы элдин колдонуучу жайы, бул мэриянын балансында болуш керек. Мына достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр, телефон аркылуу бир нече жолу госрегистрде иштеген Деңиз Болгонбеков деген агабызга чалдык, ала албай койду. 2-3 күндөн бери чалып атам, албай атат. Мына достор, Деңиз Болгонбеков деген госрегистрде иштеп турганда ал агабыз
биринчи ошол жайкы бийлөөчү жайдын ээси болгон. Эми азыр жумушчу ишканасына барып, ал кайдан алган, кандай жагдайда алган, ошого окшогон бир өңчөй суроолорду беришибиз керек. Кыйын эле болду кыргызга, анын ичинде токтогулдуктарга. Таламай эле болгон да, таламай эле. Атасы менен баласы келет, акеси менен иниси келет, баардыгы эле тыта берген да. Анан бири-бирин бир текшерип коеюн, бири-бирин тыйып коеюн дебейт. Мына азыр Деңиз Болгонбеков дагы мурунку Токтогул шаарынын мэри Болот Болгонбековдун бир тууганы ушундай болот да, бир тууганы го. Мына эми ушундай өкүнүчтүү жагдайлар. Эми ушул мен агаларым өздөрү угуп туура эмес болуп калган окшойт деп кайра артка кайрып берип койсо, ал мэриянын балансында отуруп акча бөлүнүп ошол жер амфитеатр болуп калса, жаштарга кандай стимул болот эле, кандай деген таланттар чыгып кетмек, ким билет. Анан эми адамдарда эс алганда толук кандуу эс алса деген ойда, анан биздин ошо эс алуу бакка кирип эле карганын үнүн угуп эле кетип калган дагы жакшы эмес. Ошондой достор, биз ишенген акелер ушинтип тоногондо күйбөгөн жериң гүл болот да. Издейли эми, эмне кылабыз, күрөшөбүз. Жаман көрсө жаман көрөт, бирок күрөшүп аягына чейин чыгышыбыз керек. Жооп берип коюңуз. Азыркы Токтогул шаарында жайгашкан эски жайкы бийлөөчү жай боюнча эле айтып берип койсоңуз, кайсы негизде алгансыз? Эң биринчи документтер сизге таандык экен да, Деңиз аке. Кимдин негизинде, кайсынын негизинде сиз ошол кезде кайсы жумушта элеңиз? Болгон эле ошол, мен бир аз иликтөө жазып өттүм элем. Ошого эле жооп берип койсоңуз, жайкы бийлөөчү жайды кантип алгансыз? Эми ошо иликтөө жазса эле жооп бере бериш керекпи? Эми бул адилеттүүлүк үчүн эми. Парк илгери каралбай калган. Ошол каралбай калганда бул конституция өрттөнүп кетти. Өрттөнүп кетип, анан ушул жерден заявление жазып, ушуну бергиле, мага иштетем дегенде беришкен. Айыл өкмөтүнүн токтомун, анан атайын комиссия тулуу оценка кылган. 2001 экен, азыр эсимде жок да. Андан кийин аны иштетип жүрүп, жакка элин восстановить эттим, 125 000 сом болгон. Дагы өрттөп кетишти. Кийин анан муну кайта возврат кылууга мен аракет кылдым да, бирок бирөөлөр келип кайта дагы жакшыртып иштетебиз дегенде мен ошолорго ошо 125 000 кайта эле ошол өзүнүн базында саткам. Болгон история ошол. 2 жолу өрттөнүп кетти. Бүгүнкү ал жерди тазалашка мүмкүнчүлүгүм болгон жок. Парк болсо каралбай калган. Анан кийин азыр мына парктын состояниясы ушундай болуп атпайбы? Азыр освещенияларын коюп кичине элез алганга. Азыр эми иштетсе болот эле. Мэрия иштетеби же ким иштетсе деле мен ага макулмун. Ошо эң биринчи документтерин айтып берип койсоңуз, ошол кеңештин токтомдору чыкты эле же? Токтомдору да болгон, анан айыл өкмөтүнүн токтому болгон. Сельсоветтин ошол кездеги, поселколук кеңеш, поселколук өкмөт токтомун чыгарган, ушул жерде берилсин, иштетилбей калгандыгына байланыштуу тиги деп турганы берилген. Торукта эле болгон эмес, түз эле сизге сатып койгон. Ал убакта торк жөнүндө болгон эмес, где-то 2001 жыл болуш керек эле. А эми сиз менен чогуу биргеликте да бирөө сатып алам деген андай жагдай болгон эмеспи? Просто каралбай 2 жолу өрттөнүп, 1 жолу өрттөнүп кеткен. Андан кийин мен дагы бир восстановить эттим 125 000. 125 000 ардып жазап түрдүм, кайта да өрттөп кетишти да, бул парк каралбай калган. Кийин аны иштешке, эми азыр жакшырып калды, эми иштетсе болот. Демек сиз алып атканда эч атаандаш болгон эмес, түз эле сизге сатып койгон, рахмат. Ошол кезде сиз кайсыл жумушта иштечиңиз эле? Ошондо мен ошо госрегистрде эле иштечим. Сельсоветтин башчысы ким болгон? Исманалиев деген. Жакшы. Бүгүнкү күндө канча акчага саттыңыз сиз? Ошол 125 000 сом акча кетирген мен. 125 000. Ошол 125 000 ушунун тегерегинде азыр эсимде жок болуп атат. Ошол 125 000 кеткен расходун эле договор купли-продажа кеткен. Алган эле затратым эле бердим ал жерди. Тазалоого тигиге мүмкүнчүлүк болбой калган, каралбай калган. 2 жолу өрттөнүп кетти. Расход абдан кетти, ошон үчүн мен кайта эле ошонун расходун эле жабыш үчүн ошого бердим.
Рахмат. Ушул эле тактайын дегем. Бүгүнкү күндө 1,5 миллионго сатылып кеттир ал жер. 1,5 миллион. 1,5 миллионго сатам деп азыр сатыкка чыгарып атат да. Эми азыр билбейт экенмин. Өзүң айткандай бул 3-4 колго өтүп кетиптир го. Мен эле азыр сенден угуп атам, биринчи 3-4 кол. Рахмат. Анда дагы иликтеп изилдейбиз. Суроолор болсо беребиз. Капа болбой жооп берип турасыз. Капа болбойм. Рахмат. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу менин жердештерим, мени шайлаган шайлоочулар, мына сөзүмдүн аягында атайын Москванын бир метросуна келип сиздерге чагылдырып атам. Артымда турган амфитеатрды көрдүңүздөрбү? Менин максатым ушундай. Дал Токтогул районунун борборундагы Токтогул шаарынын так ортосунда сиздер эс алып аткан эс алуу бактын ичинде жайкы бийлөөчү жай бар болчу. Эми ооба, замандын талабы менен эскирди. Бирок ал жеке менчикке берилип кетпеди. Биз аны муниципалдык менчикке, жалпы сиздердин менчигиңиздерге өткөрүп туруп, биз дал ушундай амфитеатрды курушубуз керек. Бир туугандар, кыргыз элим, бетон жөнөкөй эле карасаңыздар. Мына тиги темир менен каркас. Эмнеге кыла албайт экенбиз? Еще как кылабыз биз. Элдер көрүп атасыздар, бөлөк мамлекетте чөлгө гүл өстүрүп атат. Тоонун боорун өздөштүрүп атышат. Биз өзүбүздүн алакандай болгон, алтындай болгон жерибизди өнүктүрө албай атабыз. Бул өкүнүчтүү. Жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын башчылары бүт. Стратегиясы жок, көз карашы, дүйнө таануусу жок. Капа болбосун мага. Кетиш керек ал инсандар. Колдоп бериңиздер. Ушул жетекчилер турганда эч нерсе өзгөрбөйт. Креативдүү, эч кимден коркпогон, көз карандысыз, акча таратпаган, коррупцияга аралашпаган инсандарды алып келгиле. Мул нерселердичи планда отуруп акырындан ишке ашырат. Мына азыр монун жерин да ала албай атабыз биз. Анан кайсы өнүгүүнү айтып атасыздар. Менин мээнетимди талаага кетирбей катталып, комментарий жазып, ушул жерге бөлүшүп бериңиздерчи жок дегенде, ошолор ойгонсунчу. Кийинки келген иштей турган мамлекеттик жетекчи, жергиликтүү өз алынча башкаруунун жетекчилери, аким, замаким, иштесинчи мэрлер мынтип. Мен айткандан башка эмне кылам мен? Талап кылып атам. Ал эми жалпы талап кылбасак мен жалгыз болуп атпаймынбы? Ошондой достор, анысы дагы Токтогул районунда билесиздер, эмне деген жылдыздар чыккан. Мына мындай Бишкек шаарындагы амфитеатрлардан атагы тараган инсандар чыккан жок. Сиздерге мисал да бул. Мына дал ошондой маданияттын борбору болгон Токтогул шаарында дагы быжырап чыгат. Бүт айыл кыштактардан келип ушундай жерге ырдап өзүнүн талантын көрсөтүп, эми кандай бир деңгээлге жетмек. Бул деген маданият, бул элдин өзөгү, кыргыз элинин өзөгү. Кандай кирешени алып келмек, кандай маданиятты алып келмек, кандай коом тарбияланмак, достор. Анан жөн эле шакылдап бар эле плов жеп эле анан кийин топтоп эле жүрө бербей, мына момундай реалдуу маданиятка салым кошуш керек. Лайктан басыңыздар, катталыңыздар, комментарий жазыңыздар. Кетирейли биз. Болбосо мындай нерселерди кыла албайбыз биз. Мынакей сиздерге мисал. 10 соттук жерди жеке менчикке алдырып, тылтый отурушат. Бирөө кыймылдаган жок. Алышыбыз керек. Ушундай нерсени биз ишке ашырышыбыз керек. Көрүшкөнчө достор. Дагы көп иликтөөлөрдү кылам. Бул менин канча убакыт аралыгындагы иликтөөм. Колдон колго сатылып отуруп, ушинтип таш талкан чыгып, алда талканым жок болду. Артка кайрышыбыз керек. Көрүшкөнчө достор.